Сухпайтный uyuşturduk bugün bana. Жыл 6 ай 10 июнь Беловодск айылындағы мүрзөдө субботник. Элдин баары келген. Чоң техникада келди. Иштеп атышат. Ортодогу тосмолор болчу, сеткадан ошол сеткадан тосмону алып салып, онда арык бар, ошол арыкты могул техника түздөйт. Анан буйруса орто жок болот. Ортодогу келечек мүрзөгө кошулуп кетет. Анан чекедеги весь айланма, тосмо, сеткаларды дагы жаңыдан алмаштыруу иши жүрөт бүгүн буйруса. Анын бардыгыны эл өзү акча чогултуп, ошол нерсенин бардыгын уюштуруп атышат. Bir kişine Sухпайтный uyuşturduk bugün bana Kirpişli'deki Müslümanlar kabristanında. Bana bardık elder kelip işti başta kalıp turabız. Uşu жердин setkasını zabordu жаңылап tartaldı. Bana setkeler geldi Xuda kalasa oşoğa aksakallar bir dua versin. Anan işti baştaydı. Qanday da ister? Amin. Parvardigar mana qabr joyida жаткандардын joylari jannati olsun. Hech qachon mana tiriklerimiz mana yaşançılıkты versin, amançılıkты versin, toqsuluqты versin. Qabr joyga salım qo'shgan baldарды mana şol umurları uzun bolsun. Bergenlerini Allah Taala Allah'ın yolunda qabul qilsin ilohim sadaqalarini. Mana shunday intimoq bo'lib, yaxshilik jamoatlik ishlarda o'ynab kulib juringizlar. Amin. Allohu akbar. Адаттагыдай силерге Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24-ге моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссиясы жок алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү керектелүүчү документтердин бардыгын жасап беришет, жардам беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там Сити Мобилге жана Яндекс колоп беришет. Экономдон Майбахка чейин курьер, экспресс, доставка, грузовой любой тарифти болуп беришет. Анан такси парк ар бир ай сайын акчалар өзгөрүшү туруп турат. Көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып парк менен таанышып, шарттар жагып атканса кошулуп иштеп жүрүп берсеңиздер болот. Салам алейкум. Өзгөрсө болот, чын айтам. Мен өзгөргөн көп адамдарды көрдүм. Жан дүйнөсү иманга сугарылгандачы адамдар такыр өзгөрөт экен. Адамдын жан дүйнөсү дайыма иманга муктаж да тура. Ошо иманды качан сен ошо чыныгы бул иман менин жолум, ислам менин жолум, куткаруучу жол, мен бейишке кирем деген адам өзгөрөт экен. Сен деп эткенде сиз деп сүйлөшүп атканын көрүп атам. Көчөнү чоң буштун болгондун бүгүн кечирип койчу дегенин угуп атам. Көчөнү алдамчы эле бүгүн чындык үчүн жан берип аткандарды көрүп атам. Чындык үчүн жан берет. Кечирип койчу, мен калп айтайын, бирок бул чындык мом дейт. Жаман көрсөң жаман көр. Көчөгүнү субхан ушундай бир аялдардын юбкасын бирөндө кое бербеген эмелерчи, бүгүн намакырам, ey Алла, кечир деп мурунку нестор ыйлап аткандарын көрүп атам. Эмне үчүн көрсө өзгөрсө болот экен, иман өзгөртөт экен деп көрсөчү. Иманга сугарылсаң, анда өзгөрсө болот. Эгер иманга мeenет болбосо, имандын аракети болбосо, анда байга эле боюнча тас кейип калат. Менин бир дос балам бар. Аракты аябай көп ичти, аябай көп ичет. Иччи, имогун. Анан экөөбүз сүйлөшүп калып, анан сен ушундай мана мени күнөөлөй берет десе, илгери айтып коюп белең, мага дин бар депчи. Анан айтсаң дукчу эмес да. Анан бир кандай себеп ушундай го, мисалы аялдарыбыз деле ушундай го, бул болбойт деп атсаң, анан бир жака чыгып келе, бул болбой турбай деп келет. Mana Moskva rayonu boyunca биздин жердештерибиз, элибиз бардыгы оёгу Чоңалай, биягы Баткенден, биягы Нарынга чейин мына Каратеген эли менен чогуу келип, могу жерде 3 гектар 80 сотукты да аз аянтыны да айыл өкмөтү кошуп бериптир. Ошону мына курчап тосуп атабыз. Бир 200 адам ушул жерде ашарда. Бул жумушту баштаган Акимжон Пириев биздин айыл башчыбыз. Mana 5 yıldan aştı, ушул элибизде эл башчы болуп, районубузда депутат болуп, алгылыктуу көп иштерди кылды. Жол салды, суу чыгарды, мүрзөнүн тегерегин тостуруп атат, бир канча муктаж үй бүлөлөргө жардам берди. Ушинтип элчилик экен. Биз де эмне демекчибиз? Кыргызстан элибизде, Кыргызстан жергебизде тынчылык, аманчылык болсун. Алла Таалам апаттан, жаманчылыктан сактасын. Биримдигибиз, ынтымагыбыз күчөсүн, элибиз менен аманчылыкта бололу. Sen 20 жыл айткансың да болбосочу.
ошондой эле дос балдар да ошондой болот да. Анан айта бересиң укпайт. Анан бирөөдөн угуп келип сен баягы айтып койсоң мен мурун эле оңолмок экенмин дейт да. Анан ошол айтат. Эрмек дейт. Мен мындай эметкем дейт. Иман келгенден кийин анан эми абай эле кайра баягыдай болуп кетпеди деп атам да. Деп атсам, Эрмек билип атам дейт. Мен эмем дейт тас кейпим дейт. Мурунку кейпимчи дейт. Тет жерде илим турат дейт да. Чапчак боюнча турат дейт. Коркуп атам ошону кийип алгандан дейт да. Көрсө ар бирибиздин мурунку тас кейпибизчи, мурунку тиги мурунда болгон нерсебиз. Ошол турат. Ошо илинипчи. Ошону абайлаш керек, ошону кайра кийип калбайлы. Кудай иманды бизге хадия кылып, белек кылып бергенден кийин алып албайлы. Башка белекти жоготуп албайлы. Иман чок сыяктуу. Аны кандай кармасаң, ошол замат күйгүзөт. Иман чок сыяктуу эле, оор. Карасаң субхан сакал коюш керек экен, карасаң 5 ман намаз окуш керек экен. Ашар бүтті. 3 гектар 80 сотукту кругом жаптык. Сеткамен тостук. Чогулган эл кызматчылардын баары чогулуп эстасында аш жасалып, ошол тамак жеп, анан кийин тамактан кийин мынакей бир элдин көпчүлүгү кетти, бирок калгандар калып, дополнительный бир текшерип, бекиткен жерлери бекитип, бекитүүчүлөрдү орогон жерлерди окутуп, анан бул территорияда полноценный уборка болуп, казан, ошок, темир, стол, мусор, бардык нерселерди уборка кылып чечтирип атабыз. Ошентип элдин ынтымагы менен бүтүп калды буюрса.